Чаткал районундагы Найза алтын кенинен мыйзамсыз алтын казуунун артында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевдин аялы Айчүрөк Адиева турат. Бул тууралуу Азаттык билдирди. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, Беш Арал коругунан алтын казуу алдында турган Мурас Синтез фирмасынын негиздөөчүлөрү болуп, Султан Сактанов жана Айчүрөк Адиева катталган. Айчүрөк Адиева Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы өмүр бою Эркинден ажыратылып, бирок Атамбаев бийликке келген соң эркиндикке чыккан Эркин Мамбеталиевдин жубайы. Ошондой эле Айчүрөк Адиевага дагы бир Unity Gold Mining аттуу компанияда катталган. Бул компания 2015-жылы Кыргыз алтын ишканасы менен биргеликте жер үйгенин иштетүү боюнча конкурска катышкан. Эске сала кетсек, Айчүрөк Адиеванын агасы Мээрбек Адиев 2012-жылы журналист Шайырбек Маматокторовду сабагандыгы жазылган. Мурдараак райондук прокуратура Беш Арал коругунда бактарактарды кыйып, жол салган Адиеванын компаниясына 5 миллион сом айып салгандыгы кабарланган. Ошондой эле бир катар райондук жетекчилерге дагы кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын Кытайдан алган насыясы 1 миллиард доллардан ашты. Бул өлкөнүн бүтүндүгүнө коркунуч жаратат. Мындай пикирлерин 24 маалымат агенттигинде өткөн пресс-конференцияда коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкерлери, эксперттер айтышты. Мы считаем одним из самых коварных вопросов, это вопрос урегулирования внешнего долга Кыргызстана перед Китайской Республикой. Почему, вы, наверное, уже все прекрасно знаете. Недавние события с Таджикистаном, который потерял горный Бадахшан, и события в Шри-Ланке, где Китай на 99 лет на определенных неизвестных нам условиях, он взял в аренду стратегический порт. И вы, наверное, слышали из разных, больше всего из российских источников о том, что сейчас в глобальном плане происходит процесс, который называется перенос центра концентрации управления из Нью-Йорка, из Лондона в Китай. Все делается в глобальном плане для усиления Китая. Вот мы попали под этот проект. Алар карыздан кутулуунун жолун табышыптыр. Айтымдарында улуу ата мекендик согушта жоокерлерче кармашып тылда иштеген ата-энелерге тиешелүү жана СССРдин жарандарына тиешелүү социалдык активдер бар. Дал ошол активдер аркылуу Кытайдан алган карызды гана эмес, Кыргызстандын жалпы 4 миллиард доллардан ашык карызын кутулууга болот дешет алар. Азыркы мезгилде бизде Кыргызстанда бир чоң мүмкүнчүлүк бар. Баягы биздин Советтер Союзунан сакталган активдер. Ошолор алардын баары дайыны бар, алардын үстүнө турган структуралар бар жооп берчү. Бирок бир гана маселе ошол активдерди туура пайдаланууга бир топ процедураны өтүш керек да, ошол укуктурга ээ болууга. Ошол жөнүндө маселе болуп атат. Бирок биз бир эле Кыргызстандын тегерегинде иштеп жүргөн жокпуз. Орто Азиядагы дагы бизге окшогон элдер, ошондой эле аларында укугу бар, ошол байлыкка 70 жылдан бери иштеп, 70 жылдан бери эмгек менен, кан менен чогулткан байлыкты пайдаланганга жалпы Советтер Союзунун элдери укуктуу. Бирок биз баягы Кыргызстандын жараны катарында Кыргызстанда өзгөчө бир маанилүү процесстер жүрүп жатат. Эми мен сразу эле айтамын, тышкы күчтөр бар. Ошо тышкы күчтөр мисалы биздин Кыргызстандын карызын төлөөгө каршы турган күчтөр бар. Анткени алардын өздөрүнүн максаттары бар. Алар иштеп жатышат бул жерде. Алардын ошол максаттарын биз билебиз. Ошондуктан ошол себептен биз Орто Азияда биринчиден Кыргызстандан баштайлык дедик да, баягы өзүбүздүн эл жер болгондуктан ошол коркунучтуу мындайча айтканда Кыргызстандан алыс алып кетип, биз бирөөдөн карыз сурабайбыз, бирөөдөн кредит албайбыз. Бул акча баягы биздин аталарыбыздын, апаларыбыздын, чоң ата чоң апаларыбыздан чогулткан эмгектеринин натыйжасында чогулган байлык. Ал байлык мировой финанс системада, дүйнөлүк финанс системада, банктарда жатат. Ошого жооп берген структуралар бар. Карыздан кутулуучу каражат кантип жана кандай жолдор менен алынаары мамлекеттик сыр болгондуктан маалымат бергендер журналисттерге жаттыгы менен түшүндүрүшкөн жок. Этот вопрос носит скорее конфиденциальный характер. Это прерогатива и компетентность тех ведомств и структур, которые отвечают за эти активы.
Вот. Сразу хочу сказать, что это вопрос конфиденциальный, и пока я не имею права об этом. Тышкы карыз мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда тездик менен өстү. Ал аз келгенсип алынган насыялар, гранттар коррупциялык жол менен айрым атка минерлердин капчыгын толтурду дешет алар. Мындан улам бийлик тышкы карызды кутулуунун жолун айрым жемкорлорду камоо менен издебей, биз сунуш кылган мүмкүнчүлүктөргө олуттуу көңүл буруусу керек дешти. Кара Балта шаарынын мэри гектарлаган жерлерди мыйзамсыз коррупциялык жол менен сатып, жеке капчыгын толтурууда. Мындай маалыматты Акипресс агенттигине Кара Балта шаарынан келген жарандар билдирип, өкмөткө жана президентке кайрылуу жасашты. Бул биздин Акипресске келишке ушундай биздин жашаган жакта, биздин жүргөн Кара Балтада бизде ушундай невозможно болуп, коррупционер көбөйүп, өздөрүнүн кызматынан кыянаттыгынан пайдаланган үчүн айла жоктон келдик. Мисалы үчүн астыбыз 66-дабыз, аркабыз 60-ка чыктык. Дагы келе турган кишилер толтура. Финансынын жоктугунан биз пенсионербиз, эптеп өзүбүз такси жалдап келдик. Мисалы Сооронбай Шарипович, биз сизди Кыргызстандын ажоосу катары, сизди Кудай деген киши катары, эл үчүн иштеген киши катары оозуңузда келмеңиз, жүрөгүңүздө иманыңыз бар. Сиз ушунча жылдан бери карай ушул кызматты иштеп келатып, сизди ак таза коррупцияга малынган эмес деп кайрылып атабыз. Ошондой эле жашылдандыруу, курулуш, жол сыяктуу тендерлерде Данияр Шабдановго жакын адамдын компаниясы утуп, ага жумшалган акчалар жашыруун сол чөнтөккө сомолууда дешет. Ал эми бир топ социалдык объекттерди ремонттон өткөрүү үчүн шаардын бюджетинен акча каражаты бөлүнгөнү менен көпчүлүк имараттар эчен жылдан бери ремонт ишин көрбөгөндүктөн азыркы абалынан мышык ыйлап жатат дейт мындагылар. Ага чарабыз жок, баарыбыз пенсионер өзүңөр айтканда. Балдарыбыз бир жагынан окуйт, бир жагынан садикке барат. Ошо кыйналганыбызда мондай бир анан ошо мен ойлойм ошо ушунча акча бөлүнөт, ошонун баары каяка кетти деп. Өзүбүз да аябай бейтап болуп атабыз, биз аябай кыйналыпчы. Мына баары эле айтылды бул жерде, мен айта турган сөзүм бар, баарын айтып бергенде мен бир чара көрүп ошо акчабызды эметебиз, канча бөлүндү ошону бир эмеси жок да, көргөн жокпуз. Шаардагы көйгөйлөр менен калаалыктар Данияр Шабдановго эчен ирет кайрылуу кылышкан. Бирок куруу убадалардан үмүтүн үзгөндөр кала башчысына токтоосуз кылмыш иши козголсун дешет. Мунун компаниясы кайсы экенин унутуп калдым. Ошол 2011 же 12 экен, мен точно билбей жатам. Менин улардын колунда андай маалымат жок. Маалымат ал убакта бизге берчү эмес, биздин адамдык касиетибизди деп эле бизди кичинтечү эмес, вообще барсаң эле баргыла деп эле ошончу. Шабдановго нааразы болгондор айтып оозун жыйганча эле аркасынан мэрдин тарапташтары маалымат жыйын өткөрүштү. Алар Шабдановго карата айтылган сындар курулай доомат дешүүдө. Мыйзам түрүндө болсо ал киши алат эле комнатасын, кошуна комнатасын. Анан калган нерселер боюнча, конечно, мен туура маалымат берип, туура күнөөлөсө мэриянын кандай болбосун дагы мэриясы. Бирок мынтип эчтеке салынбай атат, парктын иши кургап атат деген нерсе андай болбойт. Bir қатарда bir бак құрап, қалған бақтардың бары тең жап-жашыл болып тұрған деген. Кара Балта өнім болды, тазаланып отыр. 46 жылдың ішінде жақсы жерге келді. Кара Балтада жашаған елдердің бары бірінші қандай болушы жерге өтесі, қазіргі келгеніміз қандай болған. Берге келгеніміз мақсатымыз бір айдан бері жаңағы видеороликтер шығып жатыр. Кара Балтаның елдері тыңде, Кара Балтада мафиозный коррупция бар жүріп жатыр деп, анын бары қалып нәрселер. Ошентип Кара Балта мэрин жактагандар менен жектегендердин ортосунда чыр эчен жылдан бери уланып, чубактын кунундай чубалып келе жатканы белгилүү болду. Бул турешүүлөрдүн аягы эмне менен бүтөөрүн ким билсин, бирок аталган маалыматтарга укук коргоо кызмат кезинде саресеп салбаса, шаардагы ызы чуу токтобой, Кара Балтанын өсүп өнүгүүсүнө кедергисин тийгизиши мүмкүн. Жалал Абад облусунун Сузак районунун экс-судьясы Сатарали Камбаралиев Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына талапкер болууда. Ал арызын Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясына жазган. Сатарали Камбаралиев 2013 жылы президенттин буйругу менен кызматтан алынган. Соттор кеңеши ал соттолгонун жашырганы үчүн дисциплинардык чара көргөн. Депутат Тынчтыкбек Шайназаровдун билдиришинче, дагы 2 адам акыйкатчы болуу ниетин билдирип арыз берген. Алар юрист Гүлназ Эргешева жана акыйкатчы аппаратынын кызматкери Урмат Аралбаев. Акыйкатчыга талапкер көрсөтүү боюнча Атамекен фракциясы гана бир чечимге келген. Атамекен акыйкатчылык кызматка юрист, саясаттануу илимдеринин доктору профессор Канат Азизди сунуштаган.
Быйыл жыл аягына чейин Кыргызстанда 8 ири ишкана ачылат. Бул тууралуу бүгүн Кабар агенттигинде өткөн пресс-конференцияда Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси Эркин Асрандиев билдирди. Анын айтымында Бишкекте металл продукциясын, токмоктоо, ун азыктарын, сокулукта бут кийим өндүрө турган, ал эми Араванда цемент чыгаруучу ишкана ачылганы жатат. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулган алгачкы мезгилде интеграция болушуна жардам берүү максатында ачылган. Аны Орусия өкмөтү каршылап, кыргызстандык ишкерлерге жеңилдетилген шартта насыя берет. Бишкекте аймактардан келип жаткан ички мигранттардын басымдуу бөлүгү Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынан. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын бөлүм башчысы Улан Шаршеев билдирди. Анын айтуусунда Ош жана Жалал Абад шаарларына дагы айылдардан жана райондордон көп адам көчүп келүүдө. Улан Шаршеев Чүй облусу менен Бишкек шаары транзиттик аймак экендигин унутпаш керек деди. Аймактардан келгендер Бишкекке келип, жол киресин таап алып, Россия, Казакстан жана башка аймактарга дагы чыгып кетет. Казакстандын Түркүстан облусундагы Фердауси айылындагы мектептин жоолугун чечүүдөн баш тарткан 13 окуучунун ата-энеси 5 минималдык эсептөө көрсөткүчүнүн эсебинде айыпка жыгылгандыгын Азаттык радиосунун казак кызматына ошол мектептин директору Жанар Мамырова кабарлады. Бир минималдык эсептөө көрсөткүчү Казакстанда 2405 теңгеге барабар. Жоолугун чечүүдөн баш тарткан дагы 7 окуучу кыздын ата-энеси айыл мектебинен балдарынын документтерин алып кеткен. Жергиликтүү бийлик Түркүстан облусунун Фердауси мектебиндеги кырдаал түшүндүрүү иштеринен кийин оң жолго түшкөндүгүн билдирди. Жергиликтүү бийлик бул айылда окуу жылынын башталышында мектепке жоолукчан келүүнү көздөгөн 203 кыздын 169у кайра жоолугун чечүүгө макул болгондугун 6 сентябрда кабарлаган. Буга чейин Казакстандын билим берүү жана илим министри Эрлан Сагадиев окуучу кыздардын мектепте жоолукчан жүрүүсү өлкө мыйзамдарына каршы келерин айткан. Оған кыргыздарынын 2 баласы Ош мамлекеттик университетине караштуу билим берүү мекемелеринде бекер окуй баштады. Бул тууралуу бүгүн миграция кызматынан кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жипара Мамбетова билдирди. Мамбетова миграция кызматынын өтүнүчүн колдоп, 2 баланын окуусу, жашаган жери жана тамак ашы боюнча чыгымдарды өзүнө алган үчүн Ош МУга ыраазычылык билдирди. Анын айтымында 19 жаштагы жана 22 жаштагы агайыны Ооганстанда жүргөндө мектепте окуп, документ алышкан, бирок Кыргызстандын талаптары боюнча алардын билим деңгээли 8-9 класстыкына барабар болгондуктан кичүүсү Ош МУнун гимназиясына, улуусу коллежине кабыл алынды. Орусиянын Казан шаарында өткөн жаш режиссерлордун тасмалары көрсөтүлгөн эл аралык кинофестивалдын башкы байгесин кыргызстандык Аскар Нуракун уулу алды. Фестивалдын гран-присин анын Киноман тасмасы алды. Буга чейин аталган тасма бир нече эл аралык фестивалдарды жеңип, улуттук Ак Илбир сыйлыгын да алган. Аскар Нуракун уулу 27 жашта, ал Курманжан Датка Көк бөрү тасмаларын тартууга дагы катышкан. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 5-күнүндө 1-орунда турат. Азыркы убакытта алган эсеп боюнча өлкө куржунунда жалпы 78 медаль бар. Анын 30 алтын, 25 күмүш, 23 коло. Экинчи орунга Орусия командасы 43 медалы, 16 алтын, 9 күмүш, 18 коло менен чыкты. 3-чү орунда Казакстан 49 медалы менен келе жатат. Анын 11 алтын, 17 күмүш, 21 коло. Алдыңкы ондукка Түркмөнстан 23 медаль, Венгрия 12 медаль, Иран 12, Өзбекистан 25, Украина 9, Монголия 8, Түркия 6 жана Азербайжан 14 медальдары менен келе жатат.